Карма деген эмне? Биз көпчүлүк учурда карма деген сөздөн абдан коркобуз. Бардыгыбыз тең. Жашы дебей, карысы дебей, бир нерсени айтып атканда бул деген карма деп койсо, баарыбыз тең токтоп калабыз. Туурабы? Сизде дагы ушундай нерсе болсо керек. Бул нерсени психология илиминде, YouTube'дан деле карасаңыздар, көптөгөн карма деген теманы кайра-кайра берип жүрүшөт. Ар ким ар кандай кылып берип жүрөт. Эми ошолордун ичинен биз Сүтсай илиминде карманы кантип талдайбыз? Караңыздар эми, Сүтсай илими боюнча санаа саны 4төр, 7лер жана 8дер үчөө тең кармический цифры деп коет. Үчөө тең бул жашоого келгенде биздин үй бүлөгө эгерде 4 деген, 7 деген, 8 деген адам келсе, значит алар жөн келген жок деп коебуз. Ошондо бул кандайча, бул цифралар эмне үчүн келет деген ар бириңиздерде албетте суроо болушу мүмкүн. Жашооңуздарда бир байкап көрсөңүздөр болот. Сиздин үй бүлөңүзгө 4 деген бала төрөлсө, же болбосо 4 деген келин келсе, сиздин үй бүлөңүздө бир жаңылык болот. Жакшы жагынабы же жаман жагынабы иши кылып сиздин үй бүлөңүздө бир чоң революция болот дегендик. Мүмкүн сиздин үйүңүзгө 4 деген бала келсе, демек сиз ушул дүйнөмдөн башканы көрбөйм, ушу дүр дүйнөмдүн чогултайын дагы эле, же болбосо ушул үйүмдү бузбайм, же болбосо ушул килемдеримди, же болбосо ушул мебелдеримди эң ыйык көрөм деген абалда болушуңуз мүмкүн да. 4 келет эмне кылат? 4 новатор, жаңылоочу деп атпайбызбы? Революция кылат үйүңүзгө келипчи. Башкача айтканда, сиз өтө баалуу деп жүргөн нерсени ал 4 деген небереңиз же балаңыз келет дагы чоңойгондо, ой ата бунун кереги жок, мунун модасы бүткөн деп туруп эшикке чыгарып коет. Же болбосо сиз төрдүн төбөсүндө коюп отурган мебелиңизди ал времянкага чыгарып коет. Же болбосо сиз укмуш барктап мен атамдан бери калган сарай эле, же болбосо ушул времянка эле деп сактап жүргөн үйүңүздү, же болбосо бир чоң үйүңүздү атамдан калды эле деп сактап жүрсөңүз, ошону ошол 4 деген балаңыз келип, же небереңиз келип, оңой эле бузуп коет. Бузат дагы жаңы там салат, жакшынакай жаңы эмедеги, стилдеги мебелдерди коет. Бардык нерсени өзгөртөт. Бул 4төр жаңылоочулар. Ошентип жаңылай турган адамдар, биздин кармабызды өзгөртө турган адамдар ушул 4төр. 4төр бул дүйнөгө бергени келген деп коет. 4төр бардык нерсени бергиси келет. Колдору ачык деп коет. Самая добрая душа 4 деп бекер айтылган эмес. 4төр бергиси эле келе берет. Чөнтөгүндө акча болсо ал кытыглай берет. Үйүндө бир лишний бир футболкасы болсо, аны деле бирөөгө бериш керек болуп ойлоно берет. Кимге берип койсом я? Ушул кимге чак келет? Кимдин размери туура болот деген нерсенин баарын 4төр эле ойлоно берет. Анан эми бул 4төр кантип менин кармамды көтөрүп коет деген болсоңуз, сиздин материалдык байлыкты эң жогорку деңгээлде көрүп алсаңыз, мен ушундан айрылсам эле өлүп калам деп кармап жүрсөңүз, ошол нерседен айрылганга сизге 4 жакшынакай эле жолду берип коет да. Мунун өтө деле кереги жок. Мындан өйдө жакта Кудай бар. Мындан өйдө жакта адам бар. Адам дегендин жашоосу ушул материалдык дүйнөдөн дагы өтө жогору деген түшүнүктү ушул 4 берет. Андан кийин 7лер деп коебуз. 7лер дагы булар кармический цифра деп коет. 7лер бул дүйнөдө алганы келген. Мисалы үчүн 7лерге өзүңүз билип, билбей эле бергиңиз келе берет, берип коесуз. Жакса деле, жакпаса деле берип койгонуңузду өзүңүз деле билбей каласыз. 7лерди черная дыра деп коет. Ала берет, алып атканын өзү деле билбейт, канча алганын деле билбейт. Алам эле дей берет, иши кылып эле алам дейт да. Ошондо сизге 7 деген бала, 7 деген келин, 7 деген небере келсе, ошондо түшүнөсүз. Сиз иштей бересиз, таа бересиз, бирок баягы 7ге куюп бере бересиз да. Мына ошол сиздин сознанияңызды өзгөртүп атат. Ал эми 8 деген сандар сизден жулуп алганы келген. Сурабай эле жөн эле жулуп алганы келген деп коет. Эми жулуп алат десе эле келип сиздин колуңуздан акчаңызды жулуп албайт. Болгону 8дер Кудайдан келген полицейскийлер деп коет.
Алар сиз эгерде жасап аткан ишиңиз мындай арам жол менен жасап атсаңыз, туура эмес жол менен жасап атсаңыз, бирөөнүн акысына кирип аткан болсоңуз, бирөөнүн оокатын өтө арзан баалап алып койгон болсоңуз, же болбосо бирөөнү иштетип туруп, анын иштеген акысын өтө арзан кылып берип коюп аткан болсоңуз, ошондой жерде сегиздер иштейт. Кандай десеңиз, жараткан Кудай 8 деген сан аркылуу сиздеги мындай нарушение аркылуу келген акчаңызды алып коет. Сегиздер ошон үчүн келген. 4, 7, 8 деген булар кармический цифралар. Өзүңүздүн балдарыңыздын, жакындарыңыздын арасынан карап көрсөңүздөр болот. Окшоштуктарын, окшош эместиктерин карап комментарийге да жаза кетсеңиз болот. Адеги эле биз карма деген сөздү кечээки кылганыңдын жообун бүгүн көрөсүң деген сөз да. Эгер сиздин бүгүнкү күнүңүздө бир банкрот болуп атсаңыз, жоготуу болуп атса, бир нерседен капа болуп атсаңыз, бир нерсе сизди мындай сиздин оюңуздагыдай болбой атса, ошол 4, ошол 7 же ошол 8 көргөзөт ошолорду. Ошолор аркылуу көрөсүз. Демек сиздин кечээки жасаган туура эмес иш аракеттериңизди 7, 8 анан 4 деген сандар аркылуу түшүнсөңүз болот. Кечээ мен ушул катаны кетирдим эле, мына ушул бала келип, ушул неберем келип, ушул келин келип, мага көргөзүп атат. Мен ушул катаны кечээ кетирдим эле, мындан 20 жыл мурун кетирдим эле, мындан 15 жыл мурун кетирдим эле ушул катаны. Мына эми ушул балдарым көргөзүп атат мага дейсиз. Өзү кыргызда айтат го, балаңдан көрүп кал депчи. Анан кошунадан көрсөңүз көп маани бербейсиз. Кошунанын баласынан көрсөңүз маани бербейсиз, коллеганын баласынан көрсөңүз маани бербейсиз. Бирок өзүңдүн балаңан көргөндө ошондо чоң маани бересиң, Демек бизди ушул кармический цифралар өзүбүзгө бала болуп келгенде, келин болуп келгенде, небере болуп келгенде гана биз сезе алат экенбиз. Мындан дагы тереңирээк билгиңиз келеби? Эгерде сиз мындан дагы терең кетип билгиңиз келсе, албетте биз сизди Көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курска чакырабыз. Интенсив курстун баасы 3400 сом. Катталууну кааласаңыз, төмөндөгү телефон номерге жазыңыз. Албетте, сиздер менен сандар дүйнөсүнө саякатты дагы эле улантмакчыбыз. Көпчүлүктүн суроосу боюнча, мен балдарымды эмне үчүн түшүнө албайм, же болбосо балдарым мени эмне үчүн укпайт, жолдошумду эмне үчүн түшүнө албайм, мен эмне үчүн коллегаларымдын арасында эч ким мени түшүнбөйт, тең жуштардын арасында мен дайыма таарынчакмын, тууган уруктун арасында мени баары эле капа кыла беришет деп бизге келген каттардын арасынан, консультацияга келип кайрылган адамдардын арасынан ушул гана суроолорду тез берип турушат. Эмнегедир ушул эле суроо менен кайрылгандар өтө көп. Ошондуктан биз сиздерди кайрадан көпчүлүктүн суроосу боюнча Көйгөйүмдүн ачкычы аттуу сандык психологиянын негизинде жазылган 21 күндүк интенсив курсубузга кайрадан чакырабыз. Кимде ким ушундай көйгөйлөр болсо, көйгөйүнүн ачкычын тапкысы келсе, анда төмөнкү номерге кайрылыңыздар.